Салам достор, бүгін 10 май 2025 жылы каналға каттап лайк басып коела. Бүгін бұл видеода жалаң корейский машиналар болот. Видео аябай кызыктуу болот. Анткени мен жаңы эле тесткалардын видеосун көрүп чыктым. Биринчи корейский машина Kia Carens жылы 2018, объем 2, баасы $14,800. 7 место, газ менен жүрөткөн. Каналга каттап сөзсүз лайк басып коела. Буюрса видео абдан кызыктуу болот. Жана каналга кирип башка видеолорду көрсөң болот. Биздин каналда портерлердин, спинтерлердин жана аралаш бюджетный машиналардын видеолору бар. Кийинки машина Hyundai Sonatабы же башкабы көрөбүз азыр. Жылы 2018, пробег 148 000, баасы $13,600. Не такси. Состояниясы аябай сонун экен, адамды өзүнө тартып турган эң жакшы машиналардын бири. Ооба, Sonata. Каналга каттап лайк басып коела. Сөзсүз меселерден бар бириңерден лайк күтөм. Ушул машинанын эле кара түстөгү машинасы, дагы бир Sonata. Буюрса биякта турган карнивалдарды да көргөзөм. 2018, пробег 153 000, $12,600. Не такси. Такси болгон машина экен жазуусу боюнча. Кийинки машина Kia Carnival. Мурдакы видеодо ушуну Toyota Carnival деп айтып алсам аябай көбүңөр комментарий жазсаңар, ушундай болуп турат эми. Kia Carnival $17,600, $17,000, объем 2.2 турбо, коробка, автомат. Телефон номерлары керек болсо, кимге кызык болсо чалып көрүлө. Албетте баасы бир аз кымбатыраак окшойт. $17,000. Ушунун баасы кымбатпы, кымбат эмеспи салыштыруу үчүн ошонун жанында дагы бир Carnival турат. Ушуга да көңүл бурула. Дискалары аябай сонун экен, экөөнүн дискасы окшош эле экен. Экөө деле бир кишиники болуш керек. Бул $17,500, объем 2.2, жылы 2019, пробег 190 000 сом, оригинал. $17,500, бул $17,000. Демек, буга караганда бул кымбатыраак экен, $17,500. Эми Carnival'дардан башка да экономичныйраак машиналар болсо, арзаныраак машиналар, бюджетныйраак машиналар болсо, ошолорду да көргөзөйүн. Каналга сөзсүз түрдө катталгыла, лайк баскыла. Бул жерде K5 турат. Барган көңүлөрдү ушу K5га бурам. $14,700, объем 2, газ, пробег 128 000, 2018 жылкы. Не такси, родной окрас, баасы $14,700. Видео кандай чыгып атат, кандай болуп атат, комментарийга жазып коела. Буюрса мындан дагы жакшыртканга аракет кылабыз. Бул жерде дагы улантып беребиз. Santa Fe, Hyundai Santa Fe, şu bir комментарий окуп калдым, Santa Fe тартчу деген. Мына ушундай Santa Fe беле же кандай Santa Fe билбейм, бирок Santa Fe тартып атам сенин сурашыңа боюнча. Дискалардын абалы аябай сонун экен. Баасы $19,000 дейт. Жылы 2018, объем 2, автомат 8 ступка. $19,000 бирок баасы. Бул жерде K5 дагы бир Оштун номеринде экен. Договорный деп коюптур, өзүңөр билбейм, муну чыгарып эле коебуз. Эми бюджетныйраак, кичине арзаныраак корейцтерди сурасаңар, Spark $7,900, жылы 2020, объем 1, номерлары, расход 6-8 АКП, пробег 115 000. Дагы кандай машиналар силерди кызыктырат, комментарийга жазгыла. Кийинки базарда сөзсүз тартканга аракет кылам. Бул жерде Sonata турат, ошону да көрөбүз го. Негизи корейцтердин баалары билесиңер, башынан да кымбат. $11,800, 2000 канча, 2019, объем 2, газ. Корейцтердин баалары аябай кымбат экен, бирок ошого карабастан машина корейцтердин машиналары аябай базарга жык жыйылыптыр. Бул жерде дагы Kia
Motors 18.600 доллар. Маалымат кагазы боюнча 140 000 пробег жүрүптүр. Жылы 2018, объем 2. В идеальном состоянии дейт. Чалып көрүлө, сүйлөшүп көрүлө. Дагы видеону улантабыз. Бул жерде Рау деген чаканын стептин датчикасы окшойт, ошону да көргөзүп коеюн. Баасы канча болду, кандай болду, кичинекей, необычный машина экен. 7800 доллар. Жылы 2018, пробег 122 000 коробка, автомат, объем 1. Стептин датчикасы окшойт да бул. Дагы кандай машиналар силерге кызыктырат? Анткени мен видеолорду мындай катар менен тартып кетейин десем, бул жерде окшош эле машиналар көп экен. Ошон үчүн комментарийга жазып койгула, кийинки базарда кандай машиналарды тартып берейин. Hyundai Sonata башкачасы. Hyundai Santa. Hyundai Santa Fe дейт. Пробег 198 000, объем 2, дизель, крейс, состояние идеальный, 15 700 доллар. Santa Fe 15 700 долларга көргүлө. Баасы аябай кымбат окшойт. Же ушуга татыктуубу билбейм. Айдап көргөндөр билет. Видеону алдыга карай уланта беребиз. Бул жерде морник окшойт бул. 9300 доллар, не оформлено дейт. В родном окрасе, объем 1, жылы 2018, Kia Morning. Автомат. 2018 жыл экен. Дагы кандай машиналар силерге кызыктырат? Комментарийга обязательно жазып койгула. Бул жерде дагы бир Kia Morning турат, ошону да көргөзүп коеюн. Салондордун состояниясы ушундай болду экен. Бирок мунун баасы жазылуу эмес экен. Жылы 2018, объем 1. Состояние аябай сонун экен да. Sonata, бул жерде кычыраган бир аябай состояниясы жапжаң Sonata. Мунун деле баасы жазылуу эмес экен. Полная комплектация есть бирок. Видеону пауза кылат окшойм, анткени бул жерде көп машиналардын баалары жазылуу эмес экен. Көрүүчүлөрдүн арасында Hyundai Accent турагандар да болуп калган, Hyundai Aventus турагандар да болуп калган. Экөө чогуу турат, азыр Accent'тен баштайлы. Дисклердин состояниясы жакшы. Крейс, жылы 2017, объем 1.4. Кондиционер, крейс, состояние идеал дейт. Свежий перегон, 11 000 доллар. Номерлар керек болсо өзүңөр видеону паузага басып анан чалып көрсөң болот. Билбейм, чалганда дагы мындай түндө чалбай, күндүз чалганга аракет кылгыла. Мында Hyundai Avanta 2018, свежий перегон, 11 400 доллар. Бул Avanta. Avanta Accent. Дагы кандай машиналар кызыктырат? Сөз тиле комментарийга жазып койгула, баарын окуйм мен. Бул жерде таксист Sonatалар турат, ошолорду да көргөзүп коеюн. Таксист дегенде өңдөрү сары экен. Билбейм кайсы жерден келишкен. Мында ручкасы бар экен, жагында. Таксист болсо, пробеги көп болсо, балким баасы деле арзан. 8700 доллар. Hyundai Sonata оригинал пробег
2018, объем 2, gaz, автомат $8800. Кореядан келсе керек таксист болып. Daha bir sanat ушунун жанында окшогон эле. Бул да $8800, жылы 2019. Ошо чалып көрүлө, жазып көрүлө. Андан кийинки машина Kia Morning. Объем 1, $8500. Kia Carnival 05 регионда $16.900. Ушуну эле видеону жыйынтыктайбыз, анткени бүт эле машиналар окшош экен. Жана баалары да бирдей эле. Каналга кирип, могу япоштолорду да көрсөңөр болот. Каналга япоштонун видеосу чыкты. Портелдердин көп видеолор чыкты, ошонун баарын каналга кирип көрүлө. 099 099